Siz? Dubaiga hoş geldinizler. Rahmat. Yeah. Please, because I need to call police, but I need to know who made this damage. Эмделе жок болчу мындай чет мамлекетте жашайын дегенчи. Визаны кантип алат, жумуш кантип тапса болот, айлыктары кандай, вообще 40 квартирабыз бар Дубайда. Менин жумушум аябай позитивный да. Адамга рабочий виза жасаганың почти $1,500 кетет. $1,500 2 жылга эле болгон. Кыргызстанга салам. Авангард стиль. Надежность, качество, комфорт. Авангард стиль, когда выбор очевиден. Кыргызстанга салам. Саламатсызбы? Саламатсыз, кандайсыз? Сизди Дубайга кош келиңиздер. Рахмат. Атайын Кыргызстандан учуп келдик Дубайга. Биздин мекендештер Кош тууралуу келиңиздер. долбоорлорду элге тартуулап, элге жеткирип, кыздар, өзгөчө кыздар, Дубайда иштеген кыздар, бияктагы стереотипти бузуп, кыздар Дубайда десе эле бизде башкача ойлошу мүмкүн. Мыйтанова Жанара Борончуевна. Чүй облусунун Чүй районунун Совет айылында чоңойгон. Номер 25 КГТ орто мектебинде окуган. 5 бир туугандын эң улуусу. Апасы Гуля Капаловна мугалим, учурда пенсионер. Бүбүсара Бишеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин бүтүрүүчүсү. Кызыл дипломдун ээси. 16 жашар Султандын бактылуу апасы. Чет жактагы мекендештер менен байланыштар боюнча кеңешинин мүчөсү. Silk Road Holiday Homes агентствосунун негиздөөчүсү. Дубайдагы мекендештер теледолбоорунун негизги идеялык шыктандыруучусу жана колдоочусу. Хоббиси дизайн интерьер, архитектуралык көзөмөл, авторлук долбоорлоо, кайра иштеп чыгуу, 3D визуализация, жасалгалоо, кооздоо жана аксессуарларды тандоо. Кызыл беттүү кыпча бел кыздары сонун кыргыздын. Мажрумталдай ийилген, кыналган, көркөмдүү, жайнаган өткүр көздөрү менен өзүнө тарткан жаш активист, коомдук ишмер, кыргыз кызы Жанара Мыйтанова 9 жылдан бери Дубайда мыйзам алкагында өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Ар бир иштин, ар кыл жагдайын эске алуу менен бирге. Каарманыбызды бул бизнес жаатында Дубай эмнеси менен шыктандырды болду экен деген ой бизге кызык жаратты. Виналайт деген компанияда иштегенде, ошондо квалификацияны жапсаң, ошондо путевка берет да. Ошондо 42 адам, Кыргызстандан, Казакстандан 42 адам общий келгенбиз да группа менен. Анан келип, мен мындай мурун деле айтып берчүмүн журналисттерге, мындай оюм деле жок болчу мындай чет мамлекетте жашайын дегенчи. Бирок ушу Дубайга келип, аябай жакты да мага Дубай. Тазалыгы, мындай адамдардын мамилеси аябай жакты. Анан 1-2 жыл жашап көрөйүн деп. Мен даже мындай ойлогон деле эмес, эмне жумуш кылам, мындай просто жашап, мындай тил үйрөнүп, жер көрүп, эл көрүп, ушундай желание болду да. Андан кийин келип эмеде иштедим, агентство недвижимости, риэлтор болуп иштедим. Бул жерде эле Дубайда. Ушул жерден Дубайдан 3 жыл иштеп, анан бирок ойлодум да, эме агент болуп иштегенде эксклюзивный эмелер көп болуш керек. Квартираларчы эксклюзивный. А эксклюзивный жок болсо, мындай убакытты коротуп жөн эле чуркап жүрө бересиң, акчасы аз болуп калат да. Мен жаңы агент болуп, тилди жакшы билбейм, ошо кичине мындай кыйналгам да башында. Анан кайра ойлодум да, эми мен ошо недвижимость менен иштеп аткандан кийин биротоло анда эме кылбаймбы, жанакындай суб аренда менен же хозяиндер менен иштеп көрбөймүнбү деп мындай ой келди да. Анан ошентип 1-2 квартирадан баштагам. Анан карасам жакшы эле. Бул самое главныйчы, бул жумуштачы самое главное это жакса, ушул жумуш жакса кете берет да. Кете берет. Бул жумуш эми аябай мындай оңой деп айтпайм. Оор.
бирок мен ушул жумушту жакшы көргөн үчүн ушунча жыл мына иштетип келатам да. Канчалык кыйынчылыктар болсо дагы мен никогда мындай оюма келген эмес да, ушул жумушту таштап эле коеюнчу, башка бирнеке кылайынчы деген ой келген эмес. Потому что мага жагат да. Именно ушул создавать уют, принимать гостей, мындай алар менен сүйлөшүп, анан бул еще менин жумушум аябай позитивный да. Элдер эмнеге келет? Эс алганы келишет. Алыс жактан эс алганы келишет, ушу кышында ушу сууга түшөйүн деп, анан Дубайды көрөйүн деп, анан биякта эмне солнце, море дегендей ошого келишет. Анан сүйлөшкөндө менен аябай позитивный сүйлөшөт. Ошонун аларга жакшы условия түзүп берсең эле с удовольствием кайра келе беришет. Жакшы отзывдарын жазышат. Ошо биздин жумуш ошо да. Can I have a sugar please for coffee? Жанар айым, маегибизди улантсак, сиз Бибисара Бишаналиева атындагы искусство институтун аяктаган экенсиз. Анан ошондой сиз чыгармачыл адам болуп туруп, кантип ушул тармакка келип калдыңыз? Ошону айтыңызчы, ошол абдан кызык болуп атат бизге. Негизи мен институтту бүткөндөн кийин сетевой маркетингке киргем. Случайно эле болуп калды. Анан бирок жакшы эмелер болду, результат жакшы болду. Ошондон кийин эле улам биринчи Oriflame'де иштедим, анан Avon'да иштедим, анан дагы Dedalite деген компанияда иштедим. Ошол 3 компанияда иштеп, анан бирок ошондой эле мындай Бишкектен 1-2 квартираны алып, мындай субарендага алып иштетип көргөм да. Анан өзүмө ошол жакты да, мындай уют создавать этип, эмелерди коюп, мебелдерди тандап, мындай жакшынакай декорлорду коюп, декорация кылып. Анан мындай как хобби болчу в основном. Жанар айым, айтыңызчы, сиз Facebook'та өзүңүздү дайыма активдүү алып жүрөсүз. Чет өлкөдөгү мекендештер тайпасынын администраторсуз. Бул тайпанын максаты эмне? Анан сиз бул тайпа менен эмне таптыңыз? Башка бир тайпада катышчумун да, мындай мамилемди жазып, анан бир күнү эле модератор мени блокировать этип салыптыр да. Эмне десем, слишком много пишется депчи. Эми тайпанын негизи максаты общение да, мындай бири-бири менен сүйлөшүп, мындай кеңеш бөлүшүп, мындай анан билбейм, ушинтип мени блок кылып анан мейли деп азыр өзүмдүн группамды түзүп алам деп туруп. Анан түзүп алдым. Башында бир 100-150 адам болчу. Азыр 42 миң. Азыр 42 миң, 42 миң, даже 43 миң болуп кетти. Ушундай. Эми анын максаты эмнеде? Чет мамлекетке азыр көп кетип атпайбы бизден мекендештер. Анан барып, мисалы үчүн визаны кантип алат, жумуш кантип тапса болот, айлыктары кандай, анан условиясы кандай, эми ошонун баарын каяктан билет. Анан ушундай группалардан билет. Бир жаңы 3-4 тема болот, мындай жакшы полезный темалардан. Андан башка көп эле спам келет. Спам башка страницалар өзүнүн мындай пиар кылгысы келип жиберишет, аларды өткөзбөйм. Анткени эме болуп кетет да, эми группанын негизи максаты в первую очередь ушул мекендештердин что им нужно, необходимость, чтобы помогать. Дубай менен Кыргызстанды бирдей алып жүргөн, көбүнчө октябрдан апрелге чейин Дубай, ал эми калган учурда Кыргызстанда жеке бизнес менен алектенген каарманыбыздын тандоосу Дубай Марина болгон. Дубай Марина бул өзүнүн кумдуу пляж жээги жана ар улуттун ашканаларын тартуулаган ресторандары менен, оюн-зоок комплекси жана соода борборлору менен белгилүү. Жанар айым, сиз жана айткандай, Дубай мүмкүнчүлүктөрдүн шаары, туурабы? Дубайга келгенде ишкерлерге колдоо көрсөтүлөт. Мисалы, сиздер азыр ушул иштеген ишиңизге, өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүздө кандай кыйынчылыктарды өттүңүз? Салык төлөнөбү? Ачууда кандай кыйынчылыктар туудурат? Ошо жөнүндө айтып берсеңиз, өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүз тууралуу. Негизи мурун компанияны ачыш үчүн спонсор керек болчу да. Спонсор деген бул ушул Араб Эмираттардын жараны болуш керек болчу да. Анан ошолорго акча төлөп, жыл сайын анын гонорарын төлөп берчүбүз да. Ансыз лицензияны жаңыртпайт болчу да. Анан мындан
2 жыл мурун жаңы закон чыкты, ошол жараны жок эле, бияктагы Эмираттардын жараны жок эле, өзүбүзчө иштесек болот деген закон чыкты. Мен Кудай жалгады деп эле сразу эле спонсорумду айттым, пожалуйста, освободите место деп. Ошо анан азыр өзүнчө эме болуп калдым да, 100% владелица азыркы учурда. Ошо эметесиң, спокойно иштей бересиң, коркпойсуң. Анткени спонсор болгондо башка адам лицензияда бар болсо, анын деле банковский счетко доступ болот. Мисалы үчүн мен бүт баарын иштетип эметсем, анын тиги эмеси болот да, доступ болот. Эми все равно мындай коркуп турасың да, кандай болуп кетет, эмне болуп кетет. Жалгыз болсоң жакшы да. Эң сонунда ошо Кудай жалгап ошо закон өзгөрүп жеңил болуп калды да. Азыр бүт решениянын баарын өзүм эле чечем. Анын колу кереги жок, бирөөнүн колу да кереги жок. Өзүм эле 100% хозяйка болуп калдым. Азыркы учурда НДС эле бар, 5% НДС. Анан июньдан баштап корпоративный налог 9% болот деп айтып атышат. Июньдан баштап. Ошо андан башка эчтеке салык жок. Ошонус жакшы да. Ошон үчүн канча элдер бияка келет, мындай салык жагынан бул жерде аябай жеңил да иштеген. Айлыктардан деле эч кандай отчисление болбойт. Жакшы да. Ошо дагы Сиз ошо инвестор катарысыз да бул жерде, туурабы? Мен инвестормун. Өзгөчө инвесторлордун улутуна деле карабаса керек да, кыргыз эмес деген. Атайын бир категориялар барбы? Негизичи мындай айтканда, негизи бул кара тизме деген бар. Бирок Кыргызстан Кудайга шүгүр, эми тизмеге кирбейбиз да. Бар, кара тизме бар, мындай такыр эле запрет жок, но ограничениялар бар, мындай эмелер бар да, кичине кыйналышат да алар, счет ачканда, мындай компания ачканда кичине кыйналышат. Бар, алар эми кандай уровень преступностьтини карайт, ошо бар негизи. Бирок биз ал тизмеде жокпуз. Биз бияқта мындай кенен эле жүрөбүз да. Бүт жагынан да жакшы да. Эгерде Дубайга кел, иштейм деп, ушундай өзүнүн ишмердүүлүк менен иш алып барам деген биздин кыргыз жарандарга биринчи кандай кеңеш берип кетет элек? Биринчи бул жерден эми негизичи Дубайда деле, мисалы үчүн Бишкекте деле кайсы жерден бизнес ачсаң, эң биринчиден рыноктун анализин жасап турандан кийин башташ керек да. Анткени келишет, мындай канча конкуренция бар экенин билишпейт, условиясы кандай экенин билишпейт. Билем да, мындай көп эле компаниялар ачылып, анан ошондой эле жабылышат да. Анткени пайда жок болсо кантип иштете алышпайт да. Бул жерде аренда кымбат, офис алыш керек, арендасы кымбат. Мындай өзүң жашаганга квартира алыш керек, ал деле кымбат. Мындай басып турган бүт эле расход, анын баары кымбат. Поэтому эң биринчиден ушу жакшылап анализ кылып туруп, мындай конкуренттерди изучать этип, канчалык востребованный болот услуга, канчалык профессиональныйсың, ошонун баарын карап турандан кийин башташ керек да. Мындай эле Бишкекте мисалы үчүн компания ачыш үчүн мындай жеңил эле да, условиясы арзан эле. А бул жерде компания ачыш үчүн эме кымбат, лицензиялар эми мындай арзан эмес да. Анан кээде мага жазышат, мынча акчам бар, анан компания ачайын дедим эле деп. Эми компанияны ачыш ал бир да, андан башка аны иштетиш керек, жумушчу алыш керек. Жумушчулардын виза жасаганың эле, мисалы үчүн бир адамга рабочий виза жасаганың почти $1,500 кетет. $1,500 2 жылга эле болгон. 2 жылдан кийин кайра аны жаңыртышың керек. Кайра эле ошол $1,500 коротосуң. Кымбат анысы. Анан бир жумушчу албайсың, канча бир 2-3 хотя бы аласың. Анын баары канча деген расход. Аларга ай сайын айлык төлөш керек. Айлык төлөбөсөң компанияны блокировать этип салат. Айлыктар болсо через государственный канал төлөнөт да, мындай на руки төлөнбөйт. Через банковский счет өкмөт аркылуу төлөнөт да. Мындай кэш эле төлөп койсо болбойт. Эме WPS деп коет, Wage Protection System деп. Ошол аркылуу төлөнөт да. Ошондо өкмөт карап турат да, акчасы төлөндү, мындай проблема жок деп карап турушат.
А если на руки төлөнсө, доказательство жок да кантип билет өкмөт. Анан соттошуп анан жатышат, анан айлыгым берген жок. Тиги бергем дейт, ушинтип анан кийин ушундай чыр чатактар болот да. Ошондуктан өкмөт баарын контролдогонда, мындай контролдоп турат да. Андан башка даже долгосрочный аренданы эметип турушат. Контролдопчу. Азыр могул жердеги бир квартираны көрсөтөм. Как пример кылыпчы, ушул квартираны биз арендага беребиз. Азыр сезон. Меникилер ушу кечке чейин иштеп атышат. Азыр жүрүп көрсөтүп коеюн. Мен жумушум ушул квартираларды арендага беребиз. Же субаренда, же үйдүн ээси менен договор түзүп иштейбиз. Жанагы менеджмент кылып иштетип, үйдүн тазалап, клиенттерди киргизип. Кире бергиле, азыр уборка болуп атат, эчтеке болбойт. Ошо анан азыр сезон, февраль айы жакшы сезон. Биздин сезон негизи октябрдан апрелге чейин. Азыр сезон жакшы болуп атат. Анан жумушчуларым в основном Филиппинден жакшы иштешет, ак көңүл, анан аябай иштемчил, мындай чарчабайт да, мындай аябай жакшы иштешет ошо. Hi Chris, how are you? Everything good? Yes, madam. Ушундай зал. Азыр как раз уборка болуп атат. Бул жакты мына уже кичине бүтүрүп коюштур. Анан бул жерде балкону бар, кухнясы бар, ваннасы, мынакей бул кухнясы. Мына кыздар иштеп атышат. Кардарлардын көбү Европа, Америка жана СНГден жарнама аркылуу, тагыраагы америкалык marketplace Airbnb аркылуу кайрылышат. Бир келген кардар көп учурда кайрадан келип, ыраазычылыктарын билдирип, сайтка өз пикирлерин дагы калтырып кетишет. Мактанып кетейин, супер хостмун. Ошо супер хозяин деп коет. Ошо 80%, минимум 80% 5 звезд болуш керек, отзыв. Ошонан Сиздики ошол 5 жыл. Биздики азыр где-то бир 90% 5 звезд. Ошо Airbnb аркылуу в основном ошо. Анткени алардын эмеси чоң, мүмкүнчүлүктөрү аябай көп, анан канча деген миллион эмеси бар, пользовательдери бар, анан популярный да. Ошол аркылуу 100% азыркы учурда 100% клиенттерибиз ошол сайт аркылуу келет да. Анан ал жерден дагы элдер караганда мындай карайт да, рейтингти карайт, бул хозяиндин рейтинги кандай, ишеничтүүбү же кандай болуп калат, барсак квартира болобу же болбойбу, алдап койбойбу деп мындай элдер азыр коркот да, мошенниктер көп. Анан алар карайт, если рейтинг жакшы болсо, анан уже даже кымбатыраак болсо деле рейтинги жакшы болсо элдер оңой алат да. Ошо анан ошо рейтингти улам биз поддерживать этип турушубуз керек. Ал эмне ал квартираны, например, броньду отменять этпеш керек. Например, ал келсе, анан биз броньду в последний момент отмена кылсак, каяка барат, көчөдө калып калат. Ошондон элдер коркот, мисалы үчүн. Ошондуктан алар мондай уже ишенимдүү эмелерден алышат да, хозяиндерденчи. Ошол аябай важный момент ошол. Анан андан башка тазалыгын карашат. Элдер ар бир тазалыкка, например, тоже оценка коет да, 1-ден 5-ке чейин. Ошо чистота на 5 или на 4 бүт карашат да, элдерчи. Анан если мындай 5 болсо, анда эң жакшы экен, квартирасы таза экен деп мындай спокойно келишет да, уверенно. Ошо анан общениясын карайт, мындай постоянно на связи болуп турабы, убагында жооп береби. Вдруг мындай связьда болбой калса кантет, анан күлүштүү кантип болот? Бир проблема болуп калса, бир жерден затоп болуп атса, кимге кайрылат? Ошонун баары важно да, ошо. И обязательно еще районду карашат. Бул район эми сөз жок да, эми өзүңүздөр деле көрдүңүздөр, пляж десең пляж, бассейн, биякта бүт удобство да, эми тренажерный зал бүт баары бар. Ошо анан кийин андан башка еще могу видти да карашат, кандай вид эмеден. Мынакей вид мындай жүргүлө. Бул район Дубай Марина. Бул жерде прогулочный зоналар көп аябай. Мисалы үчүн арендага велосипед алып, скутер алып тепсе болот. Анан
эмелери да көп да, моундай дорожкалары көп. Элдер кенен ушул жерден каалаганын алып тебе берсе болот да. Андан башка мынакей яхталар бар, катерлер бар. Каалаганына түшүп кенен ушу бул жерде магазин десең, мынакей канча деген супермаркет бар, аптекалар бар, тренажерный зал, мына бул жерде баскетбольный площадка, бассейн, бүт удобстволор менен. Анан квартира негизи отельге караганда арзаныраак болот. Анан биз дагы отельдегидей там бир номерге 2 адам деп эле, например, ал жерде ушундай ограничение бар, а бизде ограничение жок. Мисалы үчүн бир квартирага, например, 2 комната болсо, 5-6 адам деле кирип жашаса болот да. Ушундай ошондуктан элдер мындай акчасын экономдоп эметкен туристтер квартираны тандашат да, и более доступный вариант. Ошондуктан бул бизнес мындай эме да, востребованный. Ошондой квартиралардан бизде 40 бар азыр. Анан биз эмне кылабыз? Биринчиден бул реклама, маркетинг биздики, анан элдер менен сүйлөшүү, аларга баарын түшүндүрүп берүү, полностью процесс, квартира канча күнгө алса болот, кантип кирет, кантип күлүштү алат, ошон бүт общенияны. Анан киргенден кийин кайсы жерде эмне бар, эмне беребиз, канча полотенце, канча постельный белье, ошонун баарын түшүндүрүп, эми ошонун баары процесс да. Анан уборка, ошонун баары биздин услугага кирет. Анан биз хозяиндерден комиссия алабыз. Ар бир түшкөн арендадан комиссия алабыз да. Ошо анан же субаренда бар. Субаренда болгондо 1 жылга өзүбүз акчасын төлөп, ээсинен разрешение алабыз официально. Ал кол коюп берет, мен макулмун, субарендага бул квартира берилет деп. Андан кийин уже каалагандай, каалаган баага бере беребиз да, уже биздин бул өзүбүздүн правобуз. Ушул видеосъемкада кыргыз элиме салам айткым келет. Эң биринчиден кыргыз элим өзүнө ишенсин, күчтүү бололу, кайда жүрсөк дагы аман эсен бололу, тынччылык болсун, токчулук болсун. Ошо тапкан акчабыз, ошо акчасын берекесин көрөлү, акчабыздын берекесин көрүп. Шүгүр деп жашайлы, ошо баарына сүйүнөлү. Мен ар дайым айтам, жокту айтпай, мындай баарына сүйүнүш керек да. Канчалык Кудайга мындай рахмат десем, ошончолук Кудай дагы берет да. Мындай нааразы болбош керек. Эмнебиз бар болсо ошого рахмат дешибиз керек да. Ушундай ой менен жашасак, мындай кадимкидей Кудай ошону көрүп турат, ошончолук бизге берет. Анан аракет ар дайым мындай аракет кылып жүргүлө, ар дайым астыга кадам таштап, кыйынчылыктар болот, ошонун баарын жеңгенди билип жүрөлү. Ошо мындай күч берсин, ошо Кудай бизге баарыбызга күч берсин, ыйман берсин. Ошо эме баары жакшы болсун, ниетибиз таза болсун, ак ниетибиз ак болуп, ойлогон ойлорубуз таза болуп. Буюрса эми кыйын мындай кыйынчылыктар деле бүтөт. Мындай жакшы оптимизм менен мындай жашайлы да, баары жакшы болсун. Анан сиздерге да аябай рахмат. Ушул жерде канча күн жүрүп, мекендештерди чогултуп, баарын тартып, убактыңарды бөлүп, анча-мынча кыйынчылыктар болсо ошого чыдап, мындай ак көңүл болуп, жадырап, жайнап жүргөнүңүздөргө рахмат. Молодцы, разумы. Ишиңерге ийгилик, баары жакшы болсун. Ойлогон оюңар ишке ашсын, баары ойдогудай болсун, буюрса. Айтылуу Жанар айымдын коомдук ишмердиги, дүйнө таанымы, энелик мейирмандыгы, меймандостугу, калкына кайрымдуулугу жана кара кылды как жарган калыстыгы бизди таң калтырды десем жаңылышпайм.
Дүйнөнү каптаган пандемияда кыргыз мигранттарына эбегейсиз кызмат кылган кыргыздын кыйын кыздарынын ишин жарыялап, жакшы жаңылык менен бөлүшүп, көрүүчүлөргө жакшы маанай тартуулап, жаш муунга сабак болуу максатта коомго таанытыш биз үчүн бул чоң сыймык. Урматтуу Жанара айым, сизге чоң рахмат. Биздин долбоорго катышып, биздин каарманыбыз болуп, биздин жаштарыбызга жакшы кеңеш берип, жакшы үлгү бердиңиздер деп ойлойбуз. Бул бизден өнөктөшүбүздөн кичинекей сиздерге бийлик. Кичинекей бийлик болсо дагы көбүр. Чоң рахмат. Чоң рахмат.